Атылымдар жанын берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз. Ондогон жылдар бою менин сөзүмдү угуп келатасыздар. Биздин көз карашты билесиздер. Биз эмне максатта баратканыбызды билесиздер. Биз кечинде теледен чыкпай койсок эле көпчүлүк айтып атыптыр. Баягы биздин атаандаштардан бүтүн Кыргызстан бараткан жок, бүтүн Кыргызстан катталган жок деп. Бүтүн Кыргызстанды каттабай коюуга каттуу аракеттерди жасашты. Бирок элдин ушунчалык чечкиндүүлүгү менен, элдин талабы менен, жараткандын буйругу менен биз 9 сентябрда шайлоого баруу укугубузду соттон утуп алганыбызга мына ушул сиздер бирден бир себепчиси сиздер. Бул биздин жеңиштин алгачкы кадамы болду иншалла. Биздин чоң жеңишибиз буюрса 5-нде. Бул бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жеңиши болбойт. Бул бүтүндөй касиеттүү Кыргызстандын элинин жеңиши болот, Кудай кааласа. 5 октябрда Кыргызстандын бийлигинин өңү өзгөрүшү керек. Жогорку кеңештин өңү өзгөрүшү керек. Жогорку кеңеште нукура, таланттуу, тажрыйбалуу, колу таза, өз фамилиясын жазала турган азаматтар барыш керек. Жогорку кеңешке барып, улак тартканы барбайбыз. Күрөшкөнү барбайбыз. Концерт койгону барбайбыз. Жогорку кеңешке мыйзам жазганы барат. Мыйзамды ким жазат? Мыйзамды сабаттуу инсандар, тажрыйбалуу инсандар, колу таза, ою таза, артында илешкен нерсеси жок азаматтар барып жазат. Эгер андай кишилер барбаса, жана Иса Өмүркулов айтты го, азырда баратат биримдиктен. Менин колу бутумду бурап, кайрып, Атамбаев кыйнап чечимдерди кабыл алдырган дейт. Өз эркиңе өзүң ээ болбосоң ошондой болосуң. Бирөөнүн колун карап жашайсың. Себеп өз эркиңди эч качан сен айта алган эмессиң, айта да албайсың. Шайлоолордун кандай өткөнүн билбейсиң. Себеп көптөгөн азыр көп саясий партиялар мына айланып тегеренип турушат. Ушулар дайым ушундай айланып тегеренип турат деп ойлойсуздарбы? Жок. Мына кайненелер жакшы билет. Келин дагы келгенде канча күн кызмат кылат апалар? 40 чыкканча. 40 чыккандан кийин сиз салам бересиз. Мына ушул сыяктуу көрүнүштөр болуп атат. Азыр эшигиңердин алдын келип шыпырып, суу сээп, эрте менен нанышта кылдыңызбы деп чай бергенге чейин барышат. Бул 15 күндүк иш. Келечегибиз өзүбүздүн колубузда. Биз өзүбүз тандаган жол менен барышыбыз керек. Анан бул жерден келип, баягы паспортумду жыйнап атат деген сөздөрдү көп айтат. Ким жыйнап атат паспортты? Ким берип атат ошол паспорттарды? Эмнеге бересиз паспортуңузду? Айнанайын, кайнатаңыз келип 100 сом сураса да бербейсиз го. Анан ошолор келип эле паспортумду бер десе берип калабызбы? Өзүңүз бир нерседен үмүт кылып атасыз да. Кызыл кекиртек алып барып атат да ошо жерге. Напси бала сүйрүп атат да ошо жака. Мына өткөндөгү шумдукту караңыздар. Ош шаарына шайлоо башталганда бир эле үйгө канча миң кишини каттаптыр? Канча миң кишини каттаган бир эле үйгө. Каяктан? Кара суудан алып келип. Эмне үчүн? Шайлоого таасир кылыш үчүн. Ошол шайланып аткандар, паспортуңарды алып келип башка жакка каттатып аткандар, ойлобойсуздарбы? Эртең ошол жерден сиз пенсияга чыгасыз го. Жашаган жериңизден чек алышыңыз керек го. Балдарыңызга там салышыңыз керек го. 1000 сомдон берет экен деп ал жерден каттоодон чыгып алып шаарга келип туруп эмне кыласыз? Айланайын апа, эже. Биздин аялдарыбыз туруктуу, бекем турат. Бирок аксакалдарыбыз чатак болуп атат. Мына ол шайлоо дагы ушундай менен башталды.
өткөндө айтып атпайбы? Кимдер ташып, кимдер каттоого тургузуп атканын биз билебиз дейт. Билебиз да баарыбыз эле. Паспорт жыйнап атат деп арызданасыздар мага. Паспортуңузду үйүңүзгө келип сандыгыңыздан алып кетип атабы? Өзүңүз көтөрүп чыгып берип атасыз го колуна. Калганын төртүндө сүйлөшөбүз деп коюп. Мына ошондой арам оокат менен келген бийлик эч качан тапкан эки болбойт. Эмне үчүн биз кошуналардан артта калып калдык? Пейилибиздин бузулганынан. Пейилибиз бузулуп, бийлигибиздин пейили жаман. Bir маселени айтыңыздарчы, биз сотко барып, мыйзам менен чече алабыз деп, чече албайбыз. Ооруп калсаңыз, Аллах сактасын, барып бекер дарыланам деп айтпачы. Дарылана албайсыз, себеп сиз добуш саткансыз. Ошол добушту сатып, өзүнүн фамилиясын жаза албагандарды колдоп көтөрүп келгенбиз биз. Чындыкты айтып койсо, чыркыратып бетке айтып койсо, ошолорду жаман көрүп келгенбиз биз. Эми жетишет. Жетишет садагаларым. Бардыгы жетишет. Мына жерде генерал Асановдун сүрөтүнүн астында турбайбы? Жетишет деп. Бунун ичинде баары бар. Тойгуздум деген сөз бул. Кандай дейсиңер? Бүтөт коёмун, биз эл катары жашайбызбы? Элди тентитип жибересизби деп айткан экенмин. Мен ошондо 30 жашта элем. 25 жылдан кейін көріп атасыздар ғой, ошол күн келді ғой. Же сөзсүз башыбызга келиш керекпи туугандар? Ошондо эмне деп айтты эле Оштун активдери? Менин эсимде бар. Ошол театрда экен, же областтын имаратында экен, жанакы актив дегендерди топтоп алып, ошол жерде айткан. Аскар Акаевич, Абсамат Масалиев менен Адахан Мадумаровду камасаңыз эле биз тынчыйбыз дегенсиңер. Эмне болду? Акаев каякта азыр? Эмне таптык ошондон менен? Бүгүн да ошондойлор бар. Бирок бүгүн алардын таасири күчтүүрөөк болуп кетти. Эмнеге? Акча таап алдылар. Байып кетишти. Бүгүнкү күрөш арам менен халалдын ортосундагы күрөш болот. Иншалла биз биринчи келебиз. Акыры чыктык, биринчи барабыз. Бар болуңуздар. Рахмат. Елим Кыргызстан, жерим Кыргызстан, жылдыздардын жарык жолпу